торт жебесек нан жеп туралы, бирок адал менен. Анан урдалбаган акчага, процентке алынбаган акчага, бирөөнүн акысын тебеленбеген акчага тамак кылалы. Албетте биз эми арамга көнүп калдык, бул бизге кыйын көрүнөт, бирок аракет кылалы. Оңолобуз. Мен буга ишенем, оңолобуз. Мен ушу адал тамак өткөндөрдүн сөздөрүн угуп атам. Аз эле убакытта мүнөздөрүнүн өзгөргөнү, үй бүлөсүндөгү мамиленин өзгөргөнүн өздөрү айтат. Адал тамак жөн тамак эмес. Бул Аллах тааланын уруксат берген тамагы. Бул тамакта көп береке бар. Ушуга өтөлү жана ушу мыктыбекти колдоп коюңуздар. Адал тамагына талапты көбөйтөлү. Жок дегенде бир күндө бир жолу ушу талап кылып коюңуздар, дүкөнгө киргенде, базарга барганда адал саткыла депчи. Ошол нерсе өтүнүчү. Анан өндүрүшчүлөр таанышкан, билгениңер болсо, тууган уруңар болсо, айткыла, келсин, сүйлөшөлү. Жардам беребиз, адалга өткөнгө колубуздан келишинче жардам беребиз. Биз мусулман элбиз, адал жейли. Мен каалайт элем, ушу эл журт ушул демилгени колдоп берсе. Мен айтам, күндө дүкөнгө барат, базарга барат, даават үчүн да бир жолу сурап кой деп атам. Мына халалбы? Кагазы кана. Ошол сенин ушул ишке кошкон салымың. Сурап кой. Халалбы, кагазы кана деп сурап кой. Тиги дүкөнчү тигинден айтсын, мына майонезиңдин кагазын сурап атат, халал деген. Колбасаңдын кагазын сурап атат деп тиги келсе, тиги да ойлонот. Баары эле дүпүлдөтүп алып жеп кете бербе. Жок дегенде Кудай алдында айтасың да, мен сураганмын депчи. Далил талап кылганмын дейсиң.